Адам сатууга каршы күрөшүү, билим алуунун маанилүүлүгү тууралуу маалыматтык семинарга бул жолу Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Токмок шаарындагы филиалынын студенттери катышты. Чүй аймактык окутуу жана өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулган иш-чарада Токмок шаардык мэриясынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери студенттерге өз кеңештерин беришти. Чүй аймактык окутуу жана өнүктүрүү борбору менен да кызматташып атабыз. Азыр калк арасында ошол окутуу курстарына чогултуу жиноо иштери жүрүп жатат. Эгерде ушундай группалар толукталса, биз ошолор менен окутуу курстарын өткөзүүгө даярбыз. Иш-чаранын негизги максаты чоңдорго билим берүү жана адам сатууну алдын алуу боюнча социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү жолдорун иштеп чыгуу. Семинардын жүрүшүндө студенттер өздөрүн кызыктырган суроолорун берип жооп алышты. Уюштуруучулардын айтымында бул сыяктуу иш-чаралар жаштарга жол көрсөтүп, алдыга умтулууга түрткү берет. Жашоону туура түшүндүрүүгө, балдарды мындай билим деңгээлин өркүндөтүүгө арналганда, андан тышкары мынакей жумуш издеп биздин балдарыбыз чет мамлекетке кетип атат, кыздарыбыз кетип атат. Барып кесиби бар балдар кыздарыбыз, анча-мынча билимдүү балдар кыздарыбыз жумушун таап алып атат. Бирок кесиби жок, өзүнүн билими жок балдарыбыз барып кулчулукка түшүп калып атат. Дүйнө боюнча ушу адамды сатуу аябай бир өзүнчө бизнес болуп кетпедиби? Анан ошого туш болуп калбаса экен деген экинчи бул максат менен берип атабыз да. Билим алышыбыз керек. Эгерде биз билимдүү болсок, биз башка мамлекетте мындайча айтканда төбөбүз бийик болуп, өзүбүздүн мындай даражабыздагы мындай жогоруда турат десе болот. Бүгүн жана кандай курстарда окуу турганыбызды билдик. Ошондой эле буга чейин окутуу борборунан кыска мөөнөттүү кесиптик билим алгандарга сертификаттар тапшырылды. Тигичүү жана бычмачылыкты бирге окуп, ушу жаштарды үндөп, үйдө отура бербестен иштеп, дагы бир кесипке ээ болушса деген аракетти кылдык. Ошол эми биз проекттер менен иштеп, дагы айылыбызга швейный цех ачсакпы деп аракет кылып жатабыз. Курстун ачылышы биздин айыл үчүн абдан пайдалуу болду. Мисалы, бир эмес 13 айылда отурган келин балаларды карап аткан кыз келиндер окушту да. Буларга абдан пайдасы тийип атат. Анткени башы кичинекей цехтерге барып иштеп ачат. Ал эми калган эмелер өзүбүз аракет кылып ошол цехтерди ачуунун аркасында абдан айыл өкмөтү менен абдан тыгыз байланышта иштеп атабыз. Айта кетсек, элге билим берүү ассоциациясы 15 жылдан бери бул тармакта алгылыктуу иш алып барып келет. Бул убакыт аралыгында көптөгөн адамдар кесипке ээ болуп, өз иштерин башташкан. Автандил Бактыбеков, Эсенбек Үсөнов, СТВ.